Саясый серепчи Руслан Акматбектин көркөм окуусундагы мурдунан алысты көрбөгөн падыша жөнүндө икая. Өз өлкөсүндө тең салмактуулукту орното албаган падыша болуптур. Ачарчылыктан кары картаңдар менен балдардын кырылганы токтобойт. Карларды тоюндурса балдар, балдарды тоюндурса карлар кырыла берет. Карлар бир кезде бийлик тагына келүүгө өбөк жүлөк болгон үчүн алардын алдында падыша өзүн карыздармын деп эсептечү экен. Өлкөнүн жер пайын чогуу түптөшкөндөр ошол кары картаңдар болгон дешет. Ал эми бешиктен бели чыга элек балдарчы, арине алар өлкөнүн келечеги го. Балдардын шыбагасын кары картаңдарга, карлардыкын балдарга ооштурайын дейт, бирок же тигиниси, же мунусу өз каражандарын багар чамалар болсочу. Падышанын башы катып отуруп, өлкө казынасын тең бөлүштүрүүнү чечет. Бирок айланасындагы кеңешчилери, атка минерлери буга күң-мүң болушат. Анткени бириникин тартса, экинчисине жетпеген казына чыгымы мындай айкөлдүккө татыбайт деп чыгышат. Кары картаңдар булар өсөрү бүтүп, өлөрү калгандар. Ал эми балдардын эртеңкиси бар жолу белгисиз. А өлкө жүгүн көтөрүп тургандар мына биз деп чыгышат. А эгер бүгүн өлкө жүгүн көтөрүп тургандар ар дайым болушун кааласаңыз, ошолордун камын ойлонуңуз. Падыша өз курчоосундагы кеңешчилердин атка минелердин айтканына көндү. Ошону менен айланасындагылардан казынаны аянбады. Ал эми кары картаңдар менен балдар кырылып бүттү. Өзү күлү күчтүү кезинде өлкөнүн да күч кубаты бекем эле. А өзү картайган сайын өлкөнүн да куту кемиди, алсырады. Кимге таянарын билбеди. Алды күчтүү жаштар өсүп чыкпады. Акылы мол карлардан бири жок. Ал эми айланасындагы акыл айтар, акалакчы аксымдары кеңеш бергенге жарабады. Себеби алар да карлыктын кажырына баш ийип, эч кандай экмет кеңеш сунуштай албай калган курактай эле. Ошондо каңырыгы төп турган падыша Кудайга собол узатты. Эмнеден ката кетирдим? Кудайдын жообу мурундан алысты көрбөгөндөн деди. Келечек дайыма бет маңдайыңда көз көрүнө, аны издештин да кереги жок. А келер чак менен өткөн чак көздүн кырында болууга тийиш. А учур чакка таянганың максат койбогонуң, өткөнгө кылчайган, акылга маарыганың, келечекке умтулуу жаратмандык. Кары картаңдар акыл казынаң, балдар жаратман күчтөр, атка минерлериң, элдин канын соргон сүлүк курт. Аларды багуу демек өлкөнү жана өзүңдү алсыратуу. Кудай ушуну айтат да жок болуп кетет. Падыша болсо бүлүнгөн өлкөдө талоонго кабылат. А айланасындагы акыл кошчулары уурдап тоноп эч нерсе калбаганда өздөрү аман калыш үчүн падышаны да жутуп тынышкан экен. Аудио жомокторубуздун демөөрчүсү Зуля жеңил өнөр жай ишканасы. Ал эми икаяны кыргызчалаган О Шакир.